Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отады. Алла Таала бардық жерге эмнени жазган? Жакшылыкты жазган. Жада калса өлтүргөндө эмне кылып өлтүргүлө дейт? Жакшылап өлтүргүлө. Эгер сойсоңор жакшылап сойгула. Эгер де кимиңер bir жандыкты сойгусу келсе, оолу канжарыны, бычагыны жакшылап курчутсун деп айтты. Бизде бардык нерседе жакшы кылып, бай чектен чыкпай, азаптабай сойгондо болсун, же шариатта баягы адам өлтүрдү, бир кысас болду, бир бузукулук кылды, ага эмне кылыш керек? Өлүм жазасы тартылды. Ошондо дагы анын мурдун кескилеп, колун кескилеп, кулагын кескилеп, азаптап өлтүрбөй эмне? Ошол шариатта белгиленгендей кылыч менен гана өлтүргөнгө буйрулду да. Дароо бир уруш менен өлтүргөнгө буйрулду. Шариатта аны азаптап, путун кесип коюп, колун кесип коюп, мурдун кесип коюп деген нерсеге тыюп салды. Жада калса ошо шариаттын чегинде бузукулук кылган, уурлук кылган, элди өлтүргөн, коомду өлтүргөн адам болсо дагы аны өлтүрсөңөр эмне? Шариаттын жолунда ошол нерсеге талап кылынса дагы эмне кылат эди? Шаны жакшылап кылалы, азаптабагыла, кордобагыла. Эгерде союш сойсоңор, союшту дагы эмне кылбагыла? Азаптабагыла, кыйнабагыла. Аны бычагың арага окшоп калган бычак менен сойсоң, баягы союшунду кадимдей эмне кыласың? Азаптайсың. Болгон нерсе. Бычагыңды жакшылап курчут деген сөз. Эгерде союш сойсоң, башка мал жандыктын астында сойбо деген сөз. Союштан алдын ошол азап бербей турган нерселерди колдон деген сөз. Кээ бир алдымдар суу бер дейт, бычакты көрсөтпөй бар дейт. Илгерки чоң аталарыбыздын айткан сөзү бар эле, бычакты көрсөтпөй, жашырып кел деп. Ушулардын бардыгы ошол жандыкка эмне бербөө, зыян бербөө, азап бербөө. Хадистен дагы биринчи нерсе, демек адамга эч зыян бербей, жада калса өлүм жазасына тартылса дагы, же согуш талаасында болсо дагы, мамлекетиңе, элиңе, жериңе бир душман кирип келди да, согуш болуп атат. Анын бирөөнү тутуп алып, кулагын кескилеп, мурдун кескилеп, бутун кескилеп өлтүргөн эмне салынат? Болбойт. Тыйып душман ал. Сага балким ар кандай хыйла менен мамлекетиңе, жаныңа кас келтирип атышы мүмкүн да, бирок аны эмне кылган болбойт? Антип азаптап өлтүргөнгө болбойт. Экинчи маселе, өрттөп өлтүргөнгө, бардык нерсени өрттөп азаптаганга тыюу салынган. Өрт менен, от менен Кудай гана, Алла Таала гана азаптайт, башка эч ким азаптаганга акысы жок. Жаныбар болсун. Келемиштер кээде, бай чычкан келемиштер күндө келип унуңа кире берип, байка картошкаңды тигиңди ташый бергенде кээ бир адамдар тутуп алып анан кийин бир нерсе салып эмне кылат? Бензин куюп өрттөйт. Бул акмактык да. Болбогон нерсе. Шариятыбыз бул нерсеге тыюу салган. Мал жандыктардагы кээде белги басылат. Ошондо дагы ошол мал жандыктын жүзүнө, бетине, тумшугуна эмне кылынбайт? Баягы белги менен ушу тумшугуна, бетине басылбайт, тыюу салынган. Тирүү жандыкты хадистен дагы алынушы бир сабак, тирүү жандыкты бир жерге камап алып кыйнап өлтүргөн болбойт. Сойгондон зеригип, анан алыста туруп алып туруп, таш менен уруп өлтүрүп атасың, ок менен атып өлтүрүп атасың, жам менен атып өлтүрүп атасың, болбойт. Тыюу салынган. Жандыкты бир куштоо алыска коюп алып мишен кылып атып ойногон болбойт. Шариатта бул нерсеге дагы эмне салынган? Тыюу салынган. Демек, бул хадис бизде жада калса айванга азап бергенге эмне салып атат? Тыюу салып атат.